канча деген кишилер келди. Биз арыз тапшырганыбызга 300 миң өтүп кетти. Анан эле китебибизди ала албай калдык, ошон үчүн. Эмнеге ала албадыңыз? Ошо арест турат жеринде дейт. Силерге тийиштүү эмес арест эмнеге силерге тийип калды деген. Эмне үчүн Касымалиеванын ареси бул эженин үстүнө коюлат да, ал эми Касымалиевадан алган адамдар арест болгондон кийин алар туруш керек эле да. Бүгүнкү күндө булар бүт бардыгы китебин алып коюшту. Эмне себептен бирөө мисалы жебеген самсага акча төлөш керекпи деген биринчи суроо, экинчи суроо эмне себептен мисалы сиздер тараптан дейбизби же тийиштүү органдар тараптанбы мындай калпсыздык болуп жатат да. Госрегистр тарабынан бизге сунуш киргизген болсо биз комиссиядан ошол схема застройкада өзгөртүүнү кайрадан өзгөртүп бекитип бермек. Мынакей силердики мыйзамдуу, силердики туп-туура, силерди таптаза деп берип атпайбы? Анан аягында эле келип туруп эле Анда арест сураныш деп атпайбы? Бул жерде ушундай бир анда суроону кадастрга бериш керек бул суроону. Я свою работу вынесла, комиссия алып берген, дальше акимат эту работу не доделал. На сегодняшний день эту работу будет проводить уже ДЖС. Акимчиликтен ушул списоктор дальше кетпей туруп калган. Ошонун негизинде бу калып калды. туура, аныңыз туп-туура. Сиз мыйзам жолун айтып атасыз. Бирок ошол арестиңер силердики даректүү болбойт. Жок, арестти, даректүүнү аны барып туруп кадастрга ошол бизге маселени чечип туруп бериш керек ал. Актын момунда түзүш керек, комиссия мынча караш керек. А сиздики 5 ай болот атпайбы? 5 айда ушунча 300 эмес 3 кат карабайсыз. Комиссияга сунуштап кирген тизмеден бир адам сенин мына практикаңда кайттыбы арткага? Кайткан жок. Жеңичинен сүйлөшүп алып, бул жактын китебин алыш үчүн ичке алмаштырып ийдиби деген да күмөн жаратып атат. Бул жактын ою ошол. Ачык эле айтайын. Сот башка код менен башка жерге берип атат. Ал эми арест совсем эле башка кодту башка китепке коюлуп калып атат. Жерге жетпей жүрүп жеткендер да бар да. Басылышын отпой. Анан туруп эле аягында арест деп жебеген самсага акча төлө деп чыкса, анан биздин мамлекеттик органдарга ишенич өзү каяктан болот? Буга чейин Сокулук районунун карамагында турган Ак Ордо 3 конушунун 498-контурунда жайгашкан Бекболиева Бактыгүл айымга тийиштүү болгон 16 участокко үй салган жарандар мамлекеттик тийиштүү кызыл китебин ала албай жатышат. Себеби алар жайгашкан жер арестке түшүп калган. Бирок эң кызыгы, жердин ээси Бекболиева Бактыгүл айым эч кимге эч кандай акча карыз эмес. Анткени менен Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөт кадастр мекемеси да бул маселени чечип бере алышкан эмес. Анда эмесе кимдин шалаакылыгы үчүн карапайым эл убара болуп жаткандыгы боюнча айтып берейин. Ийи баса Чүй облусу боюнча президенттин өкүлү Канат Жумагазиев дагы өз убагында тийиштүү органдарга тапшырма берип, элдин маселеси чечилиши керек экендигин белгилеген. Баары бир кар жаады из басылды болуп, ошону менен үй ээлери унутта калган. 2022-де мерки справкалар көрүп атам да. Выписканычы? Өздөрү берип атат. Мыйзамдуу депи? Мыйзамдуу таза деп. Таза деп. Андан кийин эле могул пайда болду. 23 коюп атат. 2022 бул дагы. 2022 бул дагы. 2023. Азыр 24-дө да бар кагаз. Азыр көрөлү эми акимдин биринчи орун базары эмне дейт болот экен. Аким өзү биз 4-марттан баштап Орокту жана Новополовка айыл өкмөттөр шаар өткөрүп бергенбиз. Бул боюнча шаар негизи жоопту, шаар жооп берет. Биз кайсыл жер арестте болсо, кайсыл жер кызыл китеби берилген болсо, же берилбеген болсо дагы иши кылып баардык документти шаар өткөрүп берген. Шаардан алсаңыздар болот. Эгер кааласаңыздар биринчи орун басардан жер комиссиясынын төрагасы эле ошондон түшүндүрүп алсаңыздар болот деп аким өзү багыттады. Мен азыр көрөлү кандай болот экен. Бошотууга дейм, уруксат. Ассаламу алейкум. Дагы жолу атым Темирлан, фамилиям Сейитбек уулу. Протокол номерден. Бакта бир тактай турган жагдай болуптур эле жер боюнча 498-16 участок боюнчачы. Андан кийин маселеси эмне болот азыркы күндө? Ана азыркы күндө эми ушу жердин деп турган менден алган кишилердин баары үй салган, баарыбыздыкы ровный бир рядда турабыз. Ошо зеленый ряд. Эч бир мындай бири-бирибиз менен чатагыбыз жок, эчтекебиз жок. Бир туугандайбыз. Анан эле китебибизди ала албай калдык, ошон үчүн. Эмнеге ала албадыңыз? Ошо арест турат жеринде дейт. Арест кимдики десе Касымкулова Динараныкы экен. Ал Динаранын карызын биз эмнеге төлөйбүз? Мына кечээки күнгө чейин ошо карызды төлөгүлө, анан пожалуйста ала бергиле дейт. Анан эми кантип төлөйм бирөөнүн карызын? Төлөй албайбыз. 200.953 сом экен, Ооба. Компаниядан Анан ага плюс дагы госпошеницасынан төлөйт экенсиң. Силерге тийиштүү эмес арест эмнеге силерге тийип калды деген. Бул жерде мындай болуп атат, бул Бекболиева Бактыгүл эженин үлүш жери
эл катары ошол баягы жерлер сатылып атканда саткан. Бул жерде 16 киши отурат. 16 киши менен сатуучу үлүш ээси Бактыгүл эже экөөнүн ортосунда эч кандай чаток жок, туурабы? Талаш тартыш жок. Ошон үчүн жер амнистиясы, трансформация амнистиясы башталган деле Бактыгүл эже китебин өткөргөнгө аракет кылган. Бирок китебин өткөрдү, мынакей 2 китебин тең өткөргөн. Вообще отказ берип, мына ушул мен сатканым ырас, могу китебимди өткөрүп атам өз каалоом менен. Бул алган адамдарга трансформация кылып бекитип бергиле деп китебин өткөргөн. Китебин өткөргөндө дагы жериңиз таза экен, хорошо элдер немесин алып берсин деп госрегистр китебин эжеден отказный оюн алып закондуу түрдө алган. Анан алгандан кийин эле биз уже булардын таза жер, эми булар китепти алат экен десек, чыкпайт. Анан келсе келе ар кайсыл тигини буну айтып келип отуруп, анан 23-жылы ногул арест пайда болду. Бул жер мурда таза болчу. Себеби таза экендигин жанагынтип неме фамилиялар чыкпай жатканда биз ошол эле госрегистрдин өзүнөн бул эже болуп, мен жерим үчүн маалымат бергиле дегенде момундай маалымат беришип атты. Мына бул эженин китебин кодун, китебин номерин салып туруп, бул таза, жери таза эже, арест жок, чатагы жок, китебиңерди сыр алып берсеңер болот деп эле мына момундай. Булар өздөрү ошол жерден ушундай маалыматтарды берип турду. Булар маалымат бергендигине байланыштуу биз дагы анда жери таза болсо акыр чыгат экен деп ошону күтүп аттык, туурабы? Эми булардын иши көп болуп атат деп күтүп атсаңыздар эле. Анан 2023-жылы могул жерге арест пайда болду. Жашыл неме чыгып калды. Эмне үчүн чыкпай атат десек, келсе келе бу жерде арест экен. Анан мен бул эжеге кайрылдым. Эже, эмне карысыңыз бар белесек, жок да. Эже көз ичтип келип, бу жерде карасак жок. Оказывается, бул жердеги арест ногул менен Касым Кулова Динара дегендин карысы экен. Арыз. Бул компаньондон 201 миң акча алган экен дагы, ошол жерди коюп туруп. Анан өзү Россияга кетип калыптыр. Госпошлинасын кошкондо 320 миңге барып калат экен. Анан бул эмне үчүн Касымалиеванын ареси бул эженин үстүнө коюлат дагы. Ал эми Касымалиевадан алган адамдар арест болгондон кийин алар туруш керек эле да. Бүгүнкү күндө булар бүт бардыгы китебин алып коюшту. Карысы бар жерлердики китебин алып коюшту. Ал эми карысы жок, таза үмүттөнүп күтүп отурган бул эженики бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатат. Алышпай атат арест деп. Анан эми госрегистрга кирсек айтат да, бу жерде мунун ареси бар экен, силер ушунун аресин төлөгүлө, анан кийин бошотуп берем дейт. А бул эл ага макул болбой атат. Эгер биз могул жерди залогко коюп 298 сом алып коебу. Мисалчы. Мунун коду мындай экен да. Аягы 0330 менен бүтөт экен. Бул сиздердин жериңер 0319 менен бүтөт аягы. Мисалы. Анан бул такыр эле бөлөк жери болот атпайбы? Анан биздин норматтуу айттым, биздин кайрылып айтайлы дегенибиз, көйгөйүбүз ушул болуп жаткан да. Эмне себептен бирөөнө мисалы жебеген самсак акча төлөш керекпи деген биринчи суроо, экинчи суроо эмне себептен мисалы сиздер тараптан дейбизби же тийиштүү органдар тараптанбы мындай калпсыздык болуп жатат да. Сотто кагазында мынакей кайсыл жер арестке коюлганы кодунан бери жазып турат. Булардын жери менен экөөнүн коду дал келбей атат. Ошо боюнча сизде маалымат барбы же азыр биринчи угуп атасызбы? Бул эженики мондай бир мүчүлүштөр мындай жалгыз эмес, көп эле болду. Бул деген ошо карталар, эгерде бул жарандар баардыгы айтып атат, эч кандай претензия жок. Башынан эле ошол жерди бул эже мен колхоз малдан өзүм алып, өзүм иштеп жүргөм. Анан убагында элдердин баардыгы сата баштап, мыйзамсыз ошол жерде курулуш башталганда, бул эже деле саткан, бул адамдар баардыгы сатып алган. Экөөлөрүнүн ортосунда эч кандай маселе жок, проблема жок. Бирок ошол карта туура эмес белгиленип калган. Бул эженин маселесин билебиз. Буну кадастр ким жооп берет анда картаны ошо жылып кеткенге? Буяк өмүр бою ошол жерин мисалы ортодон сатып албаса бул киши, бирөөдүн колунан албаса, эгер ал киши да алдап кетти дейин десең, бул эң башынан өздөрү алып, өздөрү дыйканчылык жүргүзүп, андан кийин өздөрү сатып атса, өзүнүн жерин өзү таанып билсе, анан ким картаны мен ошо белгилеп кетем, кайталап айтып атам. Госрегистр тарабынан бизге сунуш киргизген болсо, биз комиссиядан ошол схема застройкада кайрадан өзгөртүп бекитип бермекпиз. Ошондо маселе кадастрда болот атабы? Кадастрда. Жалпы сөзүн айтканда, бир сөз менен айтканда. Бир сөз менен айтканда кадастрда болот. Түшүндүм. Бул кадастр 2024-жылдын азыр февралдын 13-үндө мындай жолдогон экен да. Балким билмейсиз, таанышсыз же тааныш эмессиз. Буга кандай чара көрүсүз? Комиссия жолдоп атпайбы? Ушундай бир эмес 3 жол барып ченет.
чыгарып беришкен. Кадастр эгер күнөөлүү болсо эмне үчүн анда биздер штраф налог эмени төлөдүк? ооба да. Жок, бул кадастр азыр ошол границаны карта тура деп айтып атат да. Карта тура деп айтып атат. Тура деп атат, акча Жок, тура десе, силер ошол соттун коду ушул жерге туш келип атат деп атат. Бул кишинин картасы башка жерге жибип кеткен. Бул картаны үлүш мындай да, бир эле бул адамдыкы болбой атат да бул. Неме, мурун үлүш болгондо колхоздон бөлгөндө бул картаны түзгөн. Ар бирине ошол жерин бөлүп берген. Анан баягы азыркыда туруп мындай бир маселе келип, границаны эч ким тактаган эмес. Туура пайдаланып жүргөн, кээ бирлери туура эмес деле пайдаланып жүргөн. Картада бир болгон факт жүзүндө башка болуп чыгышы мүмкүн да. Бирок тиешелүү өзгөртүүнү киргизе турган болсо, ошол границаны ыйгарым укуктуу орган катары кадастр уну өзгөртүп бергенден кийин гана бул маселе чечилет. Мен эми кадастр жөнүндө да бир нерсени айтайынбы? Кадастр жөнүндө. Кадастрга буга чейин булар кайрылбаса, мол кагаздарды албаса, анда чын эле балким жер жылып кетиши мүмкүн, чын эле сиздики башка карта менен сиз жүрө бергенсиз деген күмөндө калмакпыз. Булар мисалы кадастр ошол эле 2022 жылдан бери 2023 жылда мынакей силердики мыйзамдуу, силердики туп-туура, силерде таптаза деп туруп атпайбы? Анан аягында эле келип туруп эле Анда арест сураныш деп атпайбы? Бул жерде ушундай бир анда суроону кадастрга бериш керек бул суроону. Ушул жерден кыстыр неме кылып коеюн, сиз мына кагазды берсеңиз, мына кагазда биз ушул маселе чечилбегенден губернаторго Канат Сагыновичке барганбыз. Ушул маселе ушундай болуп атат деп. Анан ал киши өзү келген, атайын келип госрегистрге чогулуп, ошол жерде сиз бардыңыз Мен белек. баргам. Ошол жерден айткан. Бул мындай эмне үчүн арест коду туура эмес коюлуп неме кылып атат, текшерип неметип көрүп, буяк элди жөн чырылдатып бербей, амнистиянын негизинде туура так жолун таап туруп, буякты аресттен бошотуп, элдин китебин камсыз кылгыла деп кеткен. Ошондо госрегистрдин начальниги Жамиля Айылчиевна эле ошол киши комиссия чыгарып, балдарын жөнөтүп 3 күн жүрдү. 3 күн 3 жолу барышты. Ар бир участокты, ар бир ээси менен такташып, мондай акты түзүп, чатагы жок экендигин немесин баардыгын момунт ар биринен кол койдуртуп туруп, анан сиздерге берги комиссияга мондай кат жолдогон. Мондай ушундай иш-чара болуп калгандыгына байланыштуу ногул номердеги участоктогулардын аты жөнүн эмеге оповещенияга чыгарып, китепке жөнөтө бергиле. Ал жактан оповещениеден келе турган болсо, бияктан мен китептерди мен бүтүп берем деп, мына мондай кат жөнөткөн. Бул кат келип жерге түшүп комиссияга да каралган. Комиссияга да түшүндүрүп бергенден кийин комиссиянын мүчөлөрү да биз колдоп, кол көтөрүп бергенбиз. Демек мейли бул кандайдыр мүчүлүштүк болгон күндө дагы таза китеп таза болуп аткандан кийин адамдар кала бербей неме китептерин алып чыгып берсин деп. Комиссиядан да колдоо алынган. Бирок эмнегедир ошол колдоо алынган колдоо дальше кетпей, бул жактан акимчиликтен ошол списоктарды булар жана 30 күндүк оповещенияга чыгарып кетирип жиберген болсо, булар ошо кызыл китепке этап менен кетип калмак. Комиссия вада бир кетип бергендигине карабастан, акимчиликтен ушул списоктор дальше кетпей туруп калган. Ошонун негизинде бу жер калып калды. жок бересиз. Эми такташ керек эми мындай эле жатка азыр бардыгын билбейбиз. Эми комиссияга бизге комиссияга салынган. Төрөгөн менмин. Мына Супатай мырза өзү туура айтып атат. Канат Сагынович губернатор келип бул кадастр мекемесинде отуруп бул маселени караган экенбиз. Мен да эстеп атамын. Мен ошо мен айткандай эле, эгерде ал жерде чектер туура эмес белгиленген болсо, кадастр мекемеси өзү ыйгарым укуктуу орган катары барып жеринен тактап, бир кандай бир жыйынтык бериш керек. Эгерде биздин схема застройкага да бул эженин границасы туура эмес көрсөтүлгөн болсо, анда границаны ошо чектерди өзгөртүп, сунуш берип, схема застройка өзгөрүш керек. Өзгөрүлгөндөн кийин комиссия анда бул жерде арест жок экен дейт. Арестти дагы бизге расмий түрдө булар биринчи кат жүзүндө берет, экинчи картографический өзгөртүп, ошол түс менен схема застройкада арест бар, арест жогун белгилеп берет. Эгерде бизге расмий түрдө ошондой маалыматтар келген болсо, комиссия анда сөзсүз түрдө чечим кабыл алып берет да. Жалпак тил менен эле баягы көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүнчү жалпак тил менен айткандачы, урматтуу оператор келсеңиз, арест ушул жерге коюлуш керек болчу экен. Сот айтып атат. Сот код менен коет да китебин. Сот код менен коюп атат. Мынакей соттун коду турат. Анан мунун жанындагы азыркы 16 үй бүлө жабыркап жаткандар, чынбы? Ошондо булардын өздөрүндө маселе болсо, ушу кадастр менен дейбизби же сиздер менен дейбизби, туура эле түшүнүңүз. Жеңичинен сүйлөшүп алып,
бул жактын китебин алыш үчүн ичке алмаштырып ийдиби деген да күмөн жаратып атат. Бул жактын ою ошол. Ачык эле айтайын. Себеби дегенде биздин немебиз мынакей Алмашып кетип атпайбы? биздин хозяйкабыз эмени тапшырып атат, китебин, тигилердики китеби жок эле алып атпайбы? Кандай алып атат? Китеби жок. Китеби жок, эми Китебин даже алар китебин өткөргөн да жок. Өткөзбөй алар алып атат. Булар мыйзамда каралган. азыр качып жүрөт. Мыйзамда каралган. Өзү аялы күйөөсү Москвада, кызы Якутияга кетип калган. Мыйзамда жазылган. Ал А бул жердегилер уже кызыл китептерин алып коюшту. жок, арестте тургандар алынбайт. Арестте тургандар алынбайт. Жок, аны Кол коюп бердим, кошундан айланып кетейин. алга түшүнүктүү. Эми эмнеде мондай острый вопрос туруп атат да, сот башка код менен башка жерге берип атат. Ал эми арест совсем эле башка кодту башка китепке коюлуп калып атат. Эми ушул нерсени биздин элдин талабы каршыбыз жок. Тазабыз. Ушул нерсени эле ылайыктар бизге чечип берип койгула деген мына 2 жыл болду, сиз өзүңүз билесиз. Бул эже канча келип атат. 2 жылдан бери эженин ушул жерде таманы калды. Анткени эжени мына жашоочулар жанын койбой атат. Биз да элге окшоп китеп алгыбыз келет. Талаш тартышыбыз болбогондон кийин эмгиче китеп алып калышыбыз керек эле. Эмне үчүн сиз вопрос чечпей жатасыз деп эженин жанын койбой атат. А эже келип эле жанагындай ар кандай мындай вопростор менен 2 жылдан бери эмне себептен хотя бы бир багытта алып бир жагына чечсек да эмгиче бир чечилип калат эле да. Эмне үчүн ошол вопрос алигече чечилбейт? Кайчы боюнча келатат. Урматтуу аким, мындай да. Буга чейин Чүй облус боюнча президенттин жарымыктуу өкүлү так ушул сокулуктуку Аламидиндики мындайча кошулуп туруп баардык чоң кызматталардын и так ушул жери боюнча жерди убагында ошо документтерин бүтүрбөгөнү боюнча жумуштан алынган, аны баарыбыз билебиз. Анан 2 жылдан бери эже ушул жакта бул жакта айтып атат, мисалы. Таманы калды депчи. 2 жылдан бери киси ушул жакта жүрсө анан аягында сиз азыр туруп мен бул боюнча так билбейт экенмин, ал жакта көп да деп жатасыз да. А бул жакта туура сиз бир кишисиз, түшүнүп атам. Бирок бул жакта ар биринин жумушу, ар биринин тагдыры, ар биринин мындай күйүтү бар да. Жерге жетпей жүрүп жеткендер да бар да. Маселе ушунда отпойбу. Анан туруп эле аягында арест деп, жебеген самсыга акча төлө деп чыкса, анан биздин мамлекеттик органдарга ишенич өзү каяктан болот? Азыр бир жарым жыл болуп калды ошо Канат Сагынч келип бул маселени көтөргөн. Биз комиссия иштегенде ошол мыйзам менен жетекчиликке алабыз. Ошо мыйзамда эгерде арест турган болсо, ошол картаны аресттин пока калтырмай сайын картаны өзгөртүү жолу менен кандай башка жолу менен эгерде биз ошону мыйзам талабына алып келбесек, комиссия бул чечимди кабыл ала албайт. Районду сиздер билесиздер. Айрыкча жер тармагын сиз билесиз. Билем. Комиссиянын төрагасы сиз болуп атасыз. Анан ошол жанагынтан бери кадастр жөнүндө сөз болуп атат. Кадастр мүчүлүштүк кетириптир деп. Мүчүлүштүк кетиргенин кадастр өзү деле мындай айтканда мойнуна алып, жолдоп берип атат. Эми сиздердин жумушуңарда ушул районду башкарып турган катары, жердин ушул комиссиянын төрагасы катары, урматтуу кадастрдын өкүлдөрү, моякта туура эмес кылып атыптырсыздар. Бул жакта үйлөр күтүп атат. Кандай кылабыз деп бир кат жолдоппу, баары бир көмөгүңүздү сиз көрсөтүңүз керек. Жок, бул талкууланган. Ооба, бир эле мен эмес. Кадастрга баргыла деп койсо, кадастрга жок дейт. Ар бир бул жерде топ кадастр өзү комиссия мүчөлүксү ал курамда. Ал бул маселелерди билебиз. Бул эженики деле мага бир канча жолу келген. Кадастрга барган, баарыбыз айтабыз. Баары ошол жерди тактап туруп, границаны жылдырыш керек деп айтып атат. Тактабады, 3 жолу ченеди. Тактап ошол бизге өзгөрүү кирген болсо, бизге келген арыздын баардыгын биз канааттандырып берип атабыз. Туура, аныңыз туп-туура. Сиз мыйзам жолун айтып атасыз. Бирок ошол арестиңер силердике даректүү болбойт. Жок, арестти, даректүү аны барып туруп кадастр ошол бизге маселени чечип туруп бериш керек. Ал ыйгарым укуктуу орган, а комиссия аны барып туруп өзүнүн анын укугун өзүнө тартып ала албайт. Булар жөнөкөй карапайым жарандар, же юрист эмес. Анан жок, каралбайт деген туура эмес. Мисалы, мына билесиңер, ал жерде сизге кайылган дейт. 5000 сунуш бериш сиздин жумуш эми мындай айтканда. Карап атабыз, именно барып туруп ушул талашты деле бул эженики деле кадастр менен келип туруп бир нече жолу караганбыз муну. Жерине чыгып тактоо чыгарып тактап келгиле деп. Канат Сагыныч өзү органда да көп жыл иштеди, юридикалык жактан дагы өтө күчтүү. Аны билебиз баарыбыз. Анан ал өзү дагы келип тапшырма берип кетип атат. Тактагыла, караңыздар, могул жакта ушундай мүчөчүлүк бар экен деп айтып кетип атат, чынбы? Ооба. Бул бир. Экинчиден, 2 жылдан бери биякта жүрүп таман дешилди деп бул жак айтып атат. Анан 3-чүдөн келгенде сизге суроо болуп атат да. Эмне себептен ал жактан дагы тапшырма келип атса, бул кадастр өзү жазып берип атса, эмне себептен мындай сиз тараптан аракет болбойт атат? Аракет болуп атат. Мен болгон аракет айтып да, биз ошончо арест азыр 300 гектар жер. Мен бул жакты көп кетти, анын баарын эстей албайм деп атпайсызбы? Жок,
именно ошол кат боюнча могул эмнеге ушулардын арызы деп атат. Ал арыз деген миңдеген арыз атат. Именно ушул фамилиядагы адамдарды мен эстей албайм. Такташ керек дейт. Жалпысы айтып атам, биз ошол аресттердин баарын 2 жылда берди, комиссия ошону чечти. Чечип ушул аресттердин баарын чыгарды да. Сурооңуз барбы? Суроо бар. Мисалы үчүн кадастр деп атпайсызбы? Кадастр бизге келсек айтып атат, таза эле деп берип атат справкаларды. Таза болсо өтөйт анда. Анда экинчи себептен тетиги карыз экен, ошону эле төлөп коелу, биз силерге сразу беребиз. Биз андай сунушту бере албайбыз. Аны төлөп койгула деп биз айтпайбыз. Жок, айткан үчүн айтып атабыз. Кадастр айтсаң да кадастрга мен комментарий Анан бере алам. сиз эмне үчүн Ал эмес айтып атат. экөөңөр бириңерди суроо жоопту бирдей берип атасыңар. Сен алгарга жазды, бияка сизге акты жазып берели, комиссия түзүлдү, акты жазды. Ала күтүп туруп шаар кирет деп атканда же тиякта жок, же биякта жок, ортодо калдык. Жок, шаарга биз азыр сиз ошо өз милдетиңизди так аткарбайсыз. Бергенбиз, эгерде ар бир милдетиңиз бар да. Монча убакытта монча бүтүш керек. Актын момунча түзүш керек. Комиссия монча караш керек. А сиздики 5 ай болот атпайбы? 5 айда ушунча 300 эмес 3 кат карабайсыз. Биздин актыны караңыз, качан келген. Анан кайра келип алат, бияка шылтоолуп атасыздар. эч кимди шылтоо алган жокпуз. Биз тактагы орду менен айтып атабыз. Азыр мына Эми азыр сөз көп болду, эми эмне кылабыз? кадастр менен барып туруп дагы эле бул маселени чечип, границаларын менчик ээсинин границасын так ордуна коюп туруп, ошол коддо арест барбы, арест жокпу? Эгерде арест жок болсо, комиссия оң чечимин чыгарып, бул арыздардын баарын канааттандырып бериш керек. Ушул эле. 3 жолу барды комиссия. 3 жолу бар. 3 жолу текшерип кетти. Жок, комиссияда Акыркы комиссия Ак-Ордонун комиссиясында мына Супатай өзүң комиссия мүчөсүн ушул жерде отуруп өзүң көрүп аттың. Биз, например, ушул катты комиссияда карап бул эжелердики бербейли деген болдубу? Караганбыз. Мен лично ошондо присутствовать эткем. Караган болсо, эгерде ушул фамилиялар ошондо Жамиле эже бүт баарда түшүндүрүп берген. Мына картаны ошондо чыгарып келген. Түшүндүрүп берип, мына бул жерге туруш керек эле, бул жакка туруп калыптыр. Мен комиссиялап туруп, мына актылаттым. Эми бул кишилердин күнөөсү жок. Мына актын негизинде ушуну силер төлөп койгула деп атасыздар. Биз төлөп койгула деген анда комиссия айтпайт. Бирөөнүн карызын бирөө кантип төлөсүн? Ушул жерден комиссия биз барыбыз. Эми коду жок, багы иш болгондон кийин бир кемчилдик болуп калат. Ар бир иште кемчилдик болот. Кемчилдик жок иш болбойт да. Эми ал деле ушунча чоң калың неменин ичинен бир жаңылып калгандыр деп бу жерден комиссия колдоп бердик. Раз жашы келип калыптыр, эл менен талашы жок. Анда Супатай, сен өзүң против. Если өткөн болсо, анда өтүш керек эле бул арыздар, өтүш керек эле. Бирок колдонгондон кийин ушул багы фамилиялар тияка кетпей койду. Ушул боюнча калып калды. Ошол болот да. Кандай дейсиз Супатай акырып? Ушул жердеги фамилия бу жерден колдоо алгандан кийин ушул каттагы фамилия, участок номердеги фамилиялар оповещение чыгып кетиш керек эле да. Кетпей калды. Ошону менен калып кетти. А ошол менен калып отуруп анан комиссияга, значит, жетпей калган. Комиссияга кирген тизмени мына көрүп атасың. Өзүң мына 2 жыл болсо, 2 жылдын 1 жылында комиссия болуп жүрүп. Комиссияга келип мына практикада бизде кирген тизмеден, комиссияга сунуштап кирген тизмеден бир адам сенин мына практикаңда кайттыбы арткага? Кайткан жок. Ким келсе, комиссия только колдоп берип атты. Хорошо, Балким сиз калпайттыңыз, балким сиз калпайтып атасыз. Протокол болот ар биринде. Ошо эгерде комиссияга бул тастыктап берет. кадастрда барып сурай бергиле. Мен кадастрды мына Акимчилик жок, акимчилик биякта мен ар бириңиздин ыйгарым укугуңуз бар. Границаны койгон мыйзамда жазылган. Бул кадастрдан башка эч ким кыла албайт аны. Азыр сиз кадастрга өзүңүздүн сунушуңузду берип бериңиз ушул жуманын аягына чейин байланыш. Карап берсин деп айтабыз биз. Ушул сөздү угуш үчүн 2 саат отуруп Супатай өзү жүрүп 3 жыл болду десин, комиссияда мүчө болуп жүрүп, мунапыс чыкканда качан сен комиссияга келип качан? Сен мында туура эл мисалда Мунапыс башталганда канча жыл болду? Туп-туура жыл. Бул канча жыл болду? Околодо прокурор кылып берем монтеле. Өзүбүздү прав кылып берем монтеле. Ажыратып жибере атпайсызбы? Качан чыккан? Ушул мыйзам отуруп Биз андан эми мыйзамы жок эле эме арыз алды дейсизби? Канча деген кишилер келип биз арыз тапшырганыбызга 3 жылдан өтүп кетти. Абдужалал Капарович, биз бул жерде калың эл арыз ушул акимчиликке келип арыз тапшырганда 3 жылдан өтүп кетти. Анан биз мыйзамы жок эле келип тапшырдык. Мыйзам жок тапшырып жүрсүңөр силер. Сиз өзүңүзгө жактаган сөздөрдү айтып бергенден кийин прав боло берет экенсиз. Андай мыйзамды көрсөтөм, мына датасы. Мыйзамды көрсөткөндө мен да көрсөтө алам. Ошол жерде элдер 3 жыл мурун биз арыз тапшырганбыз. А биз мыйзамы жок эле арыз тапшырып койгон жокпуз да. Супатайга көрсөтүп, датасын көрсөтүп койгон канча жок дата? 1-апрель 22-жылда. Жок, биз эл арыз тапшырганда 3 жылдан өттү. А элинде мыйзамы жок эле келип туруп арыз тапшыра бердиби? Бүт бар, булар өткөрүп берген. Балебе? Андан мурун коюлган. Биз азыр кадастрга келебиз.
Биз азыр кадастр мекемесине келдик, Сокулук району боюнча. Бул жака сурообуз комиссияга кирди беле, добуш болду беле деген эле суроо. Жана жогоруда акимдин орун басары айтып атпайбы, жок андай болгон эмес, болсо антип артка кетиш мүмкүн эмес болчу депчи. Атым Темирлан. Фамилиям Сейитбеков. Кусатын бермекпиз. Ну, амнистиямен өткөрүп бермекпиз. Я свою работу вынесла, комиссия алып барып бергем, дальше акимат эту работу не доделал. На сегодняшний день эту работу будут проводить уже ДЖС. Бул апа косту каршы эмес болуп атпайбы? Башка бирөө алып келип. Апанын отурган жери, монда отурган жери, монда вот отурган жери, өзү ээлеп алган жери. Мага айыл өкмөт көрсөтүп бергенде бизде карта бар. Картанын размерлери бар. Монда китептерден. Ошо менен отурган жери биякта Касым аканын жери болуп атат. Бияк апанын жери болуп атат. Биз ошонун баарын тастыктап берип атабыз. Ошон үчүн эме вносим это на земельную комиссию деп мына прошение киргизип атабыз. Мына жер комиссия карап бергиле деп актировать этип өзүбүздүн жумушубузду эме кылып. Я не уполномочена брать и карту менять. Она уже утверждена, уже подписана. Я с этой картой уже работаю. Кечиресиз, Жамиля Анчиевна, могул ушул вопрос боюнча Канат Сагынович өзү келип бул жерден ушул вопросту карап чечип бергиле дегенден кийин сиз комиссия чыгарып могул катты жолдоп акты түзүп эмеге 5-күн сайкы болуучу комиссияга киргизип ошол жерден сунуштап голосовать эткенибиз туурабы? Ооба. Мынакей азыр кадастрдын жетекчиси өзүнүн иши боюнча ушуну чыгарып бергиле деп комиссияга салып кол көтөргөнүбүз анык болчу. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, тил жерден бул эме кирген эмес, комиссияга киргенин бирөөсү артта кайтпак эмес. Бул кагаз кирген эмес да, азыр мойнуна албай койду. Исходящий турат да, исходящий биз кетирбедик. Тезин азыр мына Абдыжапал Кариев ким эле? Акимдин орун басары. Жама акима мен айтып түшүндүрсөм, нет, мында кирген эмес, бизге кирген болсо биз кирген нерсени артка кайтарчу эмеспиз деп туруп, мени жалганга чыгарып койду. Жалганга чыгарган болбойт, потому что мен Азат Максатовичке тоже айткам. Карагыла. Мен бул апа келе электер бул кагазды көтөрүп алып, өзүнүн ЖЖСинин балдарынан ошого баргам. Ушундай апа бар. Уну караштырган. Байын апа келди, ыйлады. Биз балдарды юристтер жөнөттүк. Вдруг эже совестливый болуп, карызын төлөп койдубу деп барсак, төлөнбөптүр карызыңыз. Ну сиздики эмес, теги кишинин карызы төлөнбөптүр да. Поэтому аны да барып билип келдик, и плюс еще уголовное дело да жабылды экен. Ал путь уже снятия ареста деп уже можно как бы аны карабай эле койсок болот. Просто единственная комиссия чыгарып эле, комиссия ушуну которуп бергиле деп бизге чечим кылып, фрагментарно могу жерде өзгөртүп берсе, мен которуп госактысын берем. Такой вариант был у нас 540 контур, 511 контурда ушундай проблема болгондо ушуну чыгарып бүтүргөнбүз. Бул кагаз кеткен, мен исходящим турат, мен заместителим коюп, муну алып барып, мен түшүндүрүп бергем. Капарат жалап в курсе, но протоколга карышка ну как эме кирбей калганбы, тревожность. Мен өз тарабымдын жумушумду жазадым. И всегда айтып, мына кол коюп берип, ушуга биз жоопкерчиликтүүбүз. Түшүнүктүү. Рахмат. Башка Мен сизге түшүндүргөм, апа. Барып бирок Московский районго да барып келет, сот аткаруучулар. Алар карыз ошол жерде. урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан Сокулук райондук мамлекеттик каттоо кадастр башчысы ачык эле айтты, мынакей биз комиссияга киргизгенбиз, айтканбыз, бул маселе ошондо эле чечилмек. Биз өзүбүздүн жумушубузду аткарганбыз деп жатат. Ал эми жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, акимдин орун басары жок андай болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес деп. Мындай айтканда сөзүнүн 90% баары калп болгон бойдон бизди узатты да. Эми Канат Сагынович, Садыр Нуркожоевич, бул маселени кандай кылабыз? Бул маселени чечилбесе болбойт. Эми качанга чейин эле эл тияктан бияка, бияктан тияка болуп топ болуп турган жүрө берет демекчимин.